биринчиден мен деле баарыңарды ушу келаткан шайлоонун башталышы менен куттуктап коеюн дедим эле. Анын өзүм дагы эмне себептен бүгүнкү күндө чоң даражадагы кызматта туруп анан кийин шайлоого аттанып атат деген көп суроолор болуп атат. Ошого өзү осман айтып коеюн. Мен негизи 95-жылы Талас областынан депутат болуп, мыйзам чыгаруучу палатага келгенде 2 жыл иштеп туруп, анан кайта органга Ош областынын начальниги болуп кеткен. Мен ошондо айткам, мына Турсунбай Бакир уулу, Адахан Кимсанбаевичке, Ишембайга баарыбыз оппозицияда отурбуз. Бирок мен ошондо айттым, мына 2 жыл иштедим, депутат болуп, мен өзүмдүн профессиональный жумушума кеттим деп кеткен. Бүгүн деле өзүмдүн профессиональный жумушумду аткарып атам. Бирок мени башка партияларга кошулбай, именно бүгүнкү күндө оппозиция маанайында жүргөн партияга келген себеби бул бүтүн Кыргызстан бүгүнкү күндөгү ушу чогуу бир команда болуп күрөшкө аттанып атабыз. Чогуу бололу деп келдик берди. Бизге мандат мансап эмес. Бизге ушу Кыргызстандын эртеңки келечеги бизге маанилүү. Анткени биз депутат болгонбуз. Бизде канча айтты барды. Бирок бир нерсе бар да, биз 95-жылы оппозиция болуп жүргөндө ошодо ар намыстуубузду сактап, эч кимге кошоматтанбай жүргөн кишилер мына алды төрага болду, министрлер болду, премьер-министрлер болду. Бирөөсү дагы ошодогу оппозиция болуп жүргөн кишилер талада калган жок. Элдин арасында бүгүнкү күндө дагы жүрөт. А мындай карасаңар, калгандары кошоматтанып, президенттерге жалданып чуркап жүргөндөр каякта азыр? Кээ бирлери кошоматтанып, мына мен партиямы жаш балдарга бердим деп, партиянын съезддерине катышып баатыр болуп атпайбы? Аларга просто не разрешили деп коет. Сен барбайсыңар, көчүңөр кыскыртпай. Бүгүнкү күндө бизге айтып атат, мына улуу аксакалдар силер жаштарга бербейсиңерби орундарды? Кеп жок, алгыла. Бирок бүгүнкү кырдаалда менин алдына жаш балдарды коюп алып туруп, артында жашын алып туруп, булар манипуляция кылып атат. Анан ачык айтыш керек. Бүгүнкү күндө кырдаал аябай оор. Кайсы партиялар келип атат? Мен айтат элем, бир дагы партия, бир президентти сактаган эмес. Акаевди Алга Кыргызстан сактай алган эмес. Бакиевди Ак Жол партиясы сактай алган эмес. Атамбаевди СДПК сактай алган эмес. И бүгүнкү күндө 3 партия, мына биз бийликтин партиясыбыз деп аттанып атат. Бул биримдик. Мекеним Кыргызстан, эми замандаштар кошулуп атты. Бардыгы биз президентке кирип чыктык, президенттен бата алдык деп чуркап жүрөт. Bunun bağırdığı göğü, aferistler. Ciddi vaktır olsa, iş kılavuzda. Ben aytapman, tarih özü görsöndü. Bir partiya, hiç kimdi, hiç kaçan korgay algan emez. Var kaçıp yürüt. Da, evleri tribunadan aytat, bürok prezidentler jakşı işteş керек. Premierler jakşı işteş керек. Bizde kança premier ministerler, төрағалар бар эле. Биз өзүбүз сунуп койдук. Бирок эң достойныйлары мына азыр отурат берди, мына. Биздин досубуз. Кариев. Мына бул саясаттан эч качан келбейт, потому что он сам себе сделал. Өзү уж кичинекей чагынан баштап киного тартылгандан бери эле мына келатат. И дальше кетет. 80ге чейин бул саясаттан кетпейт. Адахан Кимсанбаевич деле ошондой. Потому что булар эч кимге эч качан кошумат кылбагандар. Ошон үчүн мен айтат элем. Жанагы 3 партиядагы карасаңар байлык менен келет. Кайсы жерде азыр ким менен сүйлөшпөсөм,
Facebook болобу, калган жерде болобу, же выступление болобу, бардыгы айтып атат. Бирөөсү чыгып алып 20 миңден алгыла деп атат. Экинчилер болсо айтат, мынча акчаны поправ уже бардыгына берип атат дейт. Бардыгы айтат, биз бийликчилбиз дейт. Чынды айтканда, булардын бийликчил эмес, булардын бүгүнкү күндө хозяйны бир эле киши. Бул жанагы криминалдын ана башы Коля Киргиз деп коет. Ошонун алдында бардыгы шестерка. Ошону мен айта турганым, бүгүнкү күндө криминализация болуп атат. Криминал бийликке умтулуп атат. Өзүнүн кишилерин жөнөтүп атат. Бирок кимди жөнөтүп атат? Активный ОПГнын мүчөлөрү эмес. Жана шыныр деп коет да булар мында. Жөрүп койгон. Ошолордун алдыңкы сабы келип атат бардыгы. Биз эмне себептен Совбезде өз убагында министр здравоохраненияны жумуштан ала албай койду. Чолпонбаев деген. Пандемия болот, мындай вирус келе атат деп туруп Абылгазиев барды. Просто жанагы жигит Чолпонбаев деген депутат болуп жүргөн Хоп деген паганяласы бар, Крим чөрөнүн жигиттин акеси. Ошого эч кимдин алып жетпей койду. Абылгазиев. Мына эми Абылгазиев каякта өзү? Ал соттолуш керек. Анын артында көп нерсе бар. Бирок ошондой моменттер аябай көп да. Ушунун бардыгы биз Кудай буйрса депутат болуп барсак, парламентке расследование кылып, ошол жерде айтыла турган сөздөр. Дагы бир нерсе. Россияда Верховный жогорку соту бүгүнкү күндө чечим кабыл алды. АУЭ деген организация экстремисттик организация деп аталды. АУЭ деген бул арестанттар, бул бирдиктүү единый деп коет да бардыгы. Ошону эмет. Бизде болсо бүгүнкү күндө прокурор болобу, МВД болобу, ГКМБ болсо бардыгы под сомнение. Алар жакшы иштеп, кылмыштуулук менен, тияк менен күрөшөт деген сөз жок. Наоборот, бүгүнкү күндө байлардын бардыгы мен криминал менен досмун, менин крышам ошолор деп ачык айтып жүрөт. Буну бардыгыбыз билебиз. Ошон үчүн биз бүтүн Кыргызстандын партиянын талапкерлери парламентке барып, алар да өтүп кетишип ыктымал. Бирок ошол жерден алар менен күрөшүшүбүз керек. Биз аларга караганда биздин состав кыйыныраак. Анткени биз тажрыйбалуубуз, билебиз бардыгын. Алар просто келип эле костюмдук галстук кийип отуруп ошол жерде разводить эткен эле келатчы. Ошого биз жол бербешибиз керек. Дагы бир нерсени айтып коюш керек, бүгүнкү күндө биз бардык жерге айтышыбыз керек. Бүгүнкү күндө подкуп болот. Уже башталды подкуптун бардыгы. Ошону токтотпосок, арты жаман бүтөт. Мына бардыгы айтып атат, Белоруссияда жакында байкка чыгып алып, элге кайрылып, жана автобус менен алып келген кишилерине бир нерсени айтты да, 90-жылдары дейт, 95-жылдары. Ушу площадьда бардыңар сурамадыңар беле, мен бийликке келдим дейт. Ошондо бандиттер атып аткан, мафия болгон. Бирок беде кадыр ошондой бандиттер жок дейт. Аныкы чын, Белоруссияда эме бандиттер жок. Бирок коррупция гүлдөп кетти. Мыйзам бузуулар аябай күчөп кетти. Кыргызстанда болсо парламентте баардык жерде айтып атат. Коррупция деп. Бирок коррупциянын ана башында организованный преступность туруп, ошолорду башкарып атканын эч ким айтпайт. Эмне себептен? Корккон жок. Эртең күрсүнүп башка чыгып кетпесин деп атат. Потому что бийлик бүгүнкү күндө организованный преступностька жеңилип калган. Ошон үчүн вор в законе болсо дагы Көлбаев аны Москвадан келип туруп, Москвага, Россияга кирбейсин деп колго алды. Ал айтып атат, мен мыйзамдагы урумун деп. Американын Госдепи айтып атат, бул братский кружка кирет, кирбесин деп. А бизде мына Батукаевдин иши боюнча ким отурат? Президент отурат. Вице-премьерлер отурат.
генеральный прокурор отырады, МВД отырады, иши кылып отурбаган киши жок. А бирок эмне себептен действующий мыйзамдагы урууга бир кишинин сөзү өтпөйт. Ошол эле генеральный прокурор. Чогуу иш алып барыш керек да, күрөшүп атканда. Биягын баарын камадыңбы, биягын да камаш керек. Анан Кыргызстанда элдин баары билет. Мыйзамдагы уурунун день рождениясы качан десем айтат, 3 август дейт, Ысык көлдө. Вот ошон үчүн биз чогулуп алып туруп азыр депутаттыкка аттанып атабыз. Потому что бүгүнкү күндө бийлик жеңилип калды. Ошон үчүн если биз дагы жеңилип калсак, анда уже билбейм. А бирок жанагы балдар айтып атпайбы? Жана площадька чыгып реакция эмелердин бар. Алар да айтты. Бирок анан башын эч ким айтпайт. Алар да жашпады, коркподу. Ошон үчүн биз улуумун аттанып, биз коркпойбуз, аягына чейин чыгабыз, биз күрөшөбүз. Мен 95-жылы депутат болгондо мен председатель комиссияда 35 жашымда. Комиссия называлась имя. Председатель комиссии по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Кайта барып туруп ошо комиссияны жетектейм окшойт. Рахмат барына.